Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Таксиде иштеп чыккан мекендештер, агалар, эжелер, инилер, карындаштар. Барыңыздар кутмандуу кушубак күнүңүздөр менен. Барыңыздарды ийгиликтер коштосун жана бардыгыңыздардын астыңыздарда эч кандай тоскоолдук жана кыйынчылыктар болбосун деп бүгүнкү видеону баштайын. Биринчиден эмени айтып кетейин. Короче, жанагындай алдамчылыкты кантип токтотсо болот? Алдамчылык эмнеге ушундай өркүндөп келатат? Эмнеге ар бир адам ошол эле инсан таксыр болобу, ошол эле адам жагандай таксырдын сакалдарын өстүрүп алып туруп жакшы сөздөрдү сүйлөп, иншалла деп сүйлөп, эмнеге ошолор алдап коет же билбей алдап коюшабы? Мисалы үчүн силерге бир мындай пример келтирейин. Мен өткөндө эме алгам, покрышка алгам могу машинагачы. Покрышка алып, Кудай берегине баргам. Себеп дегенде буга чейин мен сурагам да каяктан алсам болот, жактан депчи. Эми жаңысы естественно кымбат экен. Анан ушинтип Кудай берегине барсаң табасың дешкенден барып табып, ушундай ал жак бул жака төө ашу машууларды аша турган күндөрдөн болуп калышы мүмкүн. Ошого мындай болобу десем, смело 2-3 жыл кенен минесиң. Сонун 80% эмелери дейт, прототиптер дейт. Жакшы, все деп алып, эч кандай эме алган жокмун да, мындай даже жарым деле ой деле келген жок да, бул мени алдап атат же бул мени эме ататчы. Себеп дегенде мен өзүм ошондой адаммын да, конкретно бирөө жарым менден сураган болсо, мен билген информациямды толук бөлүшөм да. Билбесем билбейм деп айтам. Билген болсом билем деп айтам. Дагы ошо өзүм биле турган информация мен үчүн 100% чынчыл болгон болсо, мен ошол информацияны 100% бөлүшүп кое берем дагы. Мындай башкача бир солдуу же оңдуу мындай ойлор болбойт да. Прямой, как она есть. Раз и все болду. Ошентип эле мен деле адан ошентип алып кетем. Анан что-то эме бүгүн деле мындай эмеси спускать этип салыптыр да. Шыначы. Анан эмне эле мындай болуп экен деп. Эми жагы көпүнчө корейский машиналар бияк жанып калат го эмеси. Ошондой болсо керек деп ойлоп калып токтотуп. Эми кылбай койдум эле. Анан кийин кирип коеюнчу деп кирсем, жгут салып, короче, уже шишка пайда болуп калыптыр эле мендечи, ошо покрышкада. Анан ошону кесип, клейлеп, жакшы эле деп, короче, салып берди. Алгы ладно эми, но бул жерде саткан адам по-любому өзүнүн товарын билиш керек дейм. Ага деле түшүнтам, келет ал жактан, аны деле алдап коюшу мүмкүн. Бирок саткан адам, когда өзүнүн товарын сатып атканда кичине бир аз билип туруп, анан кийин сатыш керек го деп ойлойм да постоянно. Анан кийин буга чейин деле аябай көп жанагындай мени алдап койгон мындай деген окуяларды аябай көп укканмын. Плюс мисалы үчүн ошол эле мына могу машинаны эле алатканда мен машина чёткий, машина ушундай, Кореядан, короче, первый владелец сенсинг, такси эмес, аяк-баяк, короче, бул жактары мындай, мына деп эптеп жанагындай жакшы сөздөр менен сүйлөп сатыш керек тура, но билбеген адам мага окшоп эле айтат да, мен билбейм машинаны, түшүнбөйм. Как она есть, алдабай эле мындай жакшы эле мындай эме кылып коелу деп айтсаң, короче, мындай, аяк-баяк деп, анан кийин сатып бүтүп уже все бүт оформление кол койгондон кийин барып текшертсең, ал жагы мындай болуп, бул жагы мындай болуп, бул жагы мындай, ал жагы мындай чалып айтсаң, короче, биздин өзүбүз мастерлер бар, ошол жака барсаңар болот, очередь менен наркы берки деп эми жагандай алыстатат да. Бален деп жаман жиним келет да. Ошентип азыркы күндө деле, мисалы үчүн бүгүн деле бир таныш бар. Ошол мага чалатпайбы? Брат, ушундай, короче, машина алайын дедим эле, жардам берип койбойсуңбу дейт. Мен каяктан билбейм дедим машинаны. Мен машинаны билбейм, мен түшүнбөйм машинаны. Мен машинаны только айдайм. И все бүттү. Андай понятие жок менде машинаны ал жак бул жагын карап, даже эме жагындай антифриз дегендерди түшүнбөйм мен. Десем, жок, кичине барып кичине сүйлөшүп, нарга сүйлөшкөн базар жок, сүйлөшүп бере алам, барып кичине ал жак бул жагын сурап, общение кылганга кудуретим жетет. Эгерде ошого мындай менден ошо жардам күтүп аткан болсоң, смело барайлык деп экөөбүз чогуу эмеден ага, короче, WhatsApp'тан жөнөттүр да, короче, машина, ушундай машина, таксиге эмес да, бирок мындай кичине эмелик машина, европейский машина, короче, Шкода экен. Ушундай, короче, машина ал жактан бул жактан наркы берки, короче, мындай сонун, ал жак бул жери мындай, WhatsApp'тан аябай сонун көп нерселер жазыптыр. Хорошо деп барып, барганда жагындай перекупщик балдар бар го.
деп тың ал жак бул жагын текшерип бул жагы мындан ачып карап эле өзүмчө эме болот го. Андай кылган жерим жок, конечно. Бирок сөздөн аябай сөздөн кармап билип калдым да, то что конкретно алдап атканынчы. Себеп дегенде жанагы бүт жазган нерселерин ал чисто мындай эме копировать эле жазып коюптур, шаблондор жөнүп салыптыр. Келип туруп 1-2-3 суроону бердим дагы, берип туруп анан кийин ушул досума жөнөткөн эмелерди, суроолорду арасынан 1-2 тандырып кайра ответ суроо берсем, эмне ал, кандай деп ошондой болуп калды да. Билим калды. Бала, короче, тоже алып сатар экен. Бирок алып сатар, ал жанагындай алып сатар эмес экен да. Профессионал алып сатар эмес экен. Бул кичине мындай бир аз эмеге жакыныраак алып сатар экен. Жалган жол менен алып сатар экен да. Ал деген нерсе башкалар мисалы үчүн официально там салондордон, там Кореядан келип алып сатарлар бар го. Беркинде алып сатарлар, ушуга окшогон мошенниктер билет экен, полностью машина ушундай экен. Ошону билип туруп алат экен дагы, бирок ошонун косяктарын айтпай туруп, үстүнө акчаны кошуп туруп, ушундай деп саткан адам экен көрсө. Азыр эми мен ошондой суроолор берип калдым, бирок мен и то жакшы билбейм да, бирок менчилик билбеген адам менен барып калган болсо, ол адам алат да бул машинаны, и все, ошо мен машина алдым деп сүйүнүп кетет. Мен өзүм деле мындай лоховать этип эле калдым го, мына машинаны алып аткандачы. Аркы берки, короче, сонун братан, бияк деп мага жакшы сүйлөп аябай мен эми түшүнүп аттым то, что бул анын жумушу экенинчи. Бул анын жумушу, бул ошондой кылыш керек. Бирок жанагы нерселерин айтыш керек да негизичи. Мен аны кылат элем, бирок мен аны кылып аткан кезде мага жаңылык болбойт болчу да. Бул мага жаңылыктар болуп кетти да, там форсункалары, ал жак бул жактары, эми жана базовый обслуживание деп ойлогом, ал жакта нифига не базовый, ал жакта прям кичине чапташ керек болуп калды да акчанычы. Ошолорду мисалы үчүн айтыш керек да адам башында эле, короче, машина жакшы эле в принципе, бирок ушундай жерлери бар, ошону кылып алсаң, примерно ушунча сом чаптасаң, дальше машина уже мындай жүрүп берет жакшы эле десе, мен ошого даяр болуп барам да, ошого жараша издейин типа адамдарды. Анан кийин эле бир жака барсаң, ал жактагы адам дагы өзүнүн алдамчысын тыгат, дагы бул жака барсаң, дагы бирөөсүн тыгат. Качан токтотосуңар ушундай нерселерди? Билбеген адам эч качан башка бирөөнүн өнөрүн жаттай албайт. Ал адам өзүнүн өнөрү бар. Ал адам өзүнүн өнөрү менен акча табат. Бул жакта башка адам өзүнүн өнөрү менен табат акча. Өнөрү менен жалганчылык бул өнөргө кирбейт. Канчалык көп украшивать этип эле бир каяктагы сөздөрдү тыгып эле түртүп эле айтып койгону менен ал жактан пайда табасыңар, базар жок. Бирок бул жактан утулуп калат атпайбы бул адам? Бул адам может акыркы акчасы бар, может быть ушул нерсе менен акча табат, может быть бул адам таксиге иштеймин деп кредит алып, мага окшоп выкупка алып эме кылат, акча табам деп жүрөт. Анан кийин машинаны мактап туруп эле, сонун машина, давай, короче, ал бер, ал жак бул жак деп туруп, анан алгандан кийин кол койгондон кийин все бүттү, короче, баю даси деп койгондон эмне ал? Токтоткочу ошондой нерселерди. Адам деген бекер алган жок кредитти. Выкупту бекер алган жок, кыйналып, колунда жок болгон үчүн алып атат. Анан кийин башка эле жумуш кылбайсыңбы? Манандай деп жандай комментарий жазып эле койгулачы. Башка жумуш кыла турган болсо, башка жумуш кылат болчу да. Таксиге келгенде, значит, таксиге ыңгайлуу болот атат. Значит, эми ошо башка жумуш кылган адамды эле бирөө ташыш керек акыры, точка Адан точка Бга чейин. Ошол адам ошол жумушка барып сени же башканы ташыйт, башка жумуш кылгандарды, таксиден башканычы. Бүттү да, анан кийин ал жактан мындай, бул жакта тигинде, бул жакта мындай деп, зачем аны? Главное, алдабагыла, по факту айткыла, колуңардан келген нерсеңер бетиңерге коюп бергиле, колуңарга келбейби, значит ал нерсени айтпагыла. Значит, айткыла, мен билбеймин машина кандай состояниеда, бирок баазы ушундай, билбей туруп эле, машинанын гарантиясы бар, машина тияктан, машина бияктан, мыягы мындай, мыягы гүлдүн ачысынан биягы тимиле алтындар турат деп айтыштын зачем кереги бар? По факту айткыла да. Машина, короче, мондай, бул жери мондай, Кореяда мынча жүргөн болуш керек, келгенден кийин по-любому Кыргызстандын жаратылышына жараша ардемкелерин өзгөртүп ал, фильтрин алмаштырып ал, тияк-бияктан алмаштырып ал, май сай, ал жак менен карап кой, сага мага совет, мен ушул жакта алмаштырып, ушул жактын номерлери бар менде деп туруп совет берип койгондон көрөк, нет, машина отурдуң, кеттиң, биягы иштейт, свети жанат, биягы мындай, ал жагы мындай, бул жагындай, музыка деп базовый нерселерди көрсөтүп коет. Ал ушул айткан нерселерге ишенгендер көп да, аябай. Мен деле ошо ишенгендердин арасына кирип атам да, по факту келгендечи. Бирок мен эми могу машина боюнча күчтүү эмес экенмин. Ушинтип алданып калдым, ооба, туура. Жардам сурап, ал жак бул жактан карап,
ал жак бул жактын эле баардыгын постоянно мага жардам берем деп даярданып турган жок да эч кимчи. Алардын деле өздөрүнүн жумушу бар. Анан кийин просто ал жакта убакыт ал жак бул жак болуп калган мен үчүн мен ошол адамдарга ишенип туруп, ошондой адамдардын ишеничине туш келип атам да. Бирок алар көбүнчөсү алдап коюп атат. Алдаганды токтоткула, туугандар, алдаганды токтоткула, болду. Андай на совесть иштегилечи по факту. Мындай от души кылсаңар, от души эле болуш керек деп ойлойм мен лично. Ошондой, короче, туугандар, алдаганды токтоткула. Мына могу ал жак бул жак машинаны сатып, ал жак бул жактан иштегендерчи мындай кысып эле жүргүлөчү. По факту сүйлөп жүргүлө бүттү. Алдап эле койгулачы, зачем алдап? Алдап эле койгулачы. Болгон айткыла бүттү.